Келгиле 0,15 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазалы. Жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көрсөтөлү. Бул санды жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазуу үчүн эмне кылуу керек? Ондук бөлчөктүн разряддык аталышын карап алабыз. Эң чоң разряды 1дик, бирок ал 0го барабар. 0ду бир санга койсоң, ал сандын мааниси өзгөрбөгөндүгү үчүн анда бул санды жазуунун кажети жок. Кийинки разряддагы сан 1. 1 бул ондук үлүш. Же болбосо ал ондон 1 дегенди түшүндүрөт. 1дин биз ондон 1 бөлүгүн гана алуубуз керек. Кийинки разрядыбыз жүздүк үлүш. Ал 5ге барабар. Демек, бул 100дөн 1 бөлүк дегенди түшүндүрөт. Демек 5тин 100дөн 1 бөлүгүн алуу керек. Анда аларды разряддык аталышы боюнча бөлчөк түрүндө жазып алалы. 1ди ондон 1ге көбөйтсө, ал кайра эле бизге ондон 1 бөлчөгүн берет. Ага кошуубуз керек жүздүк үлүштү. 5ди 100дөн 1ге көбөйтсө, ал 100дөн 5 бөлчөгүн берет. Анда бул бөлчөктөрдүн суммасын эсептөө керек. Суммасын эсептөө үчүн аларды жалпы бөлүмгө алып келебиз. Себеби биринчи бөлчөктүн бөлүмү 10, экинчи бөлчөктүн бөлүмү 100. Анда алардын бөлүмүн 100гө теңдеп алабыз. Биринчи бөлчөктүн бөлүмүн 100гө теңдесек, анда экинчи бөлчөктүн дагы бөлүмү 100 боюнча калат. Экинчи бөлчөк өзгөрбөгөндүгү үчүн алымы 5. Ал эми биринчи бөлчөктүн бөлүмүн биз 10го көбөйттүк. 10го көбөйт. Анда анын алымындагы санды дагы көбөйтүү керек 10го. 1ди 10го көбөйтсө 10. 10дон 1 100дөн 10 болуп өзгөрдү. Ал экөө бир эле маанини берет. Анда сумманы эсептейбиз. Бул бөлчөктөрдүн бөлүмү 100. Алымындагы сандарды кошобуз. 10го 5ти кошсо 15. Бул ондук бөлчөктү жазып алуунун дагы кыскача бир жолу анын окулушуна жараша дагы жазып алсак болот. Мисалы 0,115 деп окуп жатабыз. Бүтүнү демек 0. Анда 100дөн 15 биздеги жөнөкөй бөлчөктү эле берип жатат. 100дөн 15. Ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Эгерде ал кыскара турган болсо, жана кайсы санга кыскартылат, аны карайбыз. 15 жана 100 сандар. Алардын ЭЧЖБсы 5ге барабар. Же болбосо бул сандар алымы дагы 5ге бөлүнөт, бөлүмү дагы 5ге бөлүнөт. Анда аларды бөлсө, 100дү 5ге бөлсө 20, 15ти 5ге бөлсө 3. 20дан 3. 0,115 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөткөндө ал 20дан 3кө барабар.